Президент Садыр Жапаров бүгін 8 мартта заманыбыздын чыган жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматованы телефондук сүйлөшүүдө 85 жаш мааракеси менен куттуктады. Мамлекет башчысы Роза Айтматованын мааракеси 8 март аялдардын эл аралык күнү менен туш келип, кош майрам болуп жатканын канааттануу менен кошумчалады. Садыр Жапаров Роза Айтматованын активдүү коомдук ишмердүүлүгүн жана маанилүү социалдык маданий иш-чараларга катышуусун белгиледи. Ал анын атасы көрүнүктүү мамлекеттик саясий Төрөкул Айтматов жана агасы дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу эскерүүлөрүн гезит журналдардан, интернет сайттарынан өзгөчө кызыгуу берилүү менен окуганын ыраазычылык менен белгиледи. Мамлекет башчысы кийинки муундардын залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовду таанып билүүсү үчүн бул эскерүүлөр зор мааниге ээ экенин айтты. Садыр Жапаров Роза Айтматовага бекемден соолук, бакубатчылык жана узак өмүр каалады. Мамлекет башчысынын атынан маареке жана майрамга карата белектер берилди.